Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, саламатсыздарбы футбол күйөрмандары. Кыргыз спорттуу каналында тур жыйынтыгы берүүсү Кыргыз премьер лигасынын 6-туру жыйынтыкталып, биз ушул 6-турдагы оюндар тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Студияда мен Эркин Абдуллаев жана кесиптешим Адилет Керимбек уулу. Бүгүн коногубуз демек жок, биз өзүбүз талкуулайлы деп чечтик. Анткени шашпай биздеги адистерди кийинки турларда чакырып, бир аз форматты дагы өзгөртөбүз деген ой бар. Эми 6-турга келе турган болсок, кандай болду, эмнеси менен эсте калды, эмнелер тууралуу мындай сөз кылсак болот. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз спорттуу каналында көнүмүш адатка дей туралы айлангандай эле ар бир турду жыйынтыктайбыз жана 6-турдагы эң бир кызыктуу беттеш бул Алай жана Барс беттеши болду өңдөнөт. Негизинен турнирлик жадыбалдагы лидер команда алгачкы ирет мына быйылкы сезондо Упайды жоготту. Ошондой эле лидерлер алмашты ушун менен. Жана Барс командасын соңку 2 оюнда тең оор жеңишке өздөрүнүн мүнөзүн көрсөтүп келе жатышат жана балким мына бул лидерлик сапка чыгуусундагы өзүнүн ылдамдыгын алып баштады деген таризде. Ошондой эле калган лидерлер дагы өзүнүн жеңишине ээ болду дагы. Быйылкы же болбосо ушул турдагы эң бир мыкты голдорду камтыган тур болду деп айтсак болот. Өңдүү Мыкты голдор, ошол эле учурда кооз голдор болду, дарбазачынын катачылыктары, алар тууралуу мүмкүн оюндун жүрүшүндө албетте сөз кылабыз. Жана ошондой эле топ командалар баары упай алды. Башында мисалы үчүн чемпиондук үчүн кайсыл командалар күрөшөт, кандай болот деп, бирок эсиңиздерде болсо, мына ошол биринчи оюнда Барс жеңилип калбады эле Талантка. Жеңилип, андан кийин Дордой тең чыгып калган болчу. Ошол убакта алгачкы турларда ошол чемпиондук үчүн күрөшөт деген командалар бир аз олку-солку болуп турганда, акыркы айрыкча ошол 6-турда алардын дээрлик баары өздөрүнүн жакшы жагын көрсөтүп упай алды. Бир гана Алай, өзүң айткандай, дал ушул Алай командасы лидерликти алдырып ийди, болгондо да өз үйүндө ошол Барс менен болгон оюнда. Эмнегедир көпчүлүгү Алай эми ал жактан упай алат го деген ойлор бар болчу, анткени Барстын старттык бөлүгү жакшы болбой калбады эле. Ошонткен менен бул жакта азыр мындай картинка кадимкидей көрүнө баштагандай болду. Ошол эле Барстан баштай турган болсок, мисалы үчүн Нефчи ири жеңишке жетти. Бул турда ушул быйылкы сезондогу эң ири жеңиш менен эң ири жеңилүү дагы орун алды деп айтсак болот да. Андан сырткары Дордой упай алды. Алайдан башкасы негизинен баары алды. Абдышат алды. Мурас Юнайтед лидерликке чыкты. Жана дагы бир өзгөчө баса белгилей турган нерсе мына Дордой мисалы үчүн бир эле оюнда тең ойногон, калган беттештерин баарын уткан, ошого карабастан алар 2-орунда бара жатат да. Демек, атаандаштык өтө күчтүү. Лидерди айтып өттүк, ушу командалар, бирок ар бир беттеш оор болуп баштады. Анткени оңой жеңиш, оңой 3 упай алган эч ким жок. Ар бир команда упай үчүн эми гана ар бир беттеште оюндардын оюн талаасындагы ар бир чарчы метрде топ үчүн күрөштөр өтө курч мүнөздө жүрүп баштады. Ушун менен премьер лига кызыгуусун арттырып жатат. Ошондой эле Мурас Юнайтед менен Дордойдун жеңиштери, ошондой эле Абдышата дагы оңой жеңишке жете албай, мына ар бир беттеште 100%га өзүнүн күчүн арнап, ошон менен гана жеңишке ээ болуп жатышат. Анда эмесе 6-турдук беттештерге көңүл буруп баштайлы ар бирине. Тур Кант шаарындагы Спорт Сити оюн талаасында старт алды. Анда Бишкектин Илбирс командасы Кара-Балта шаарынын Кыргыз Алтын командасын кабыл алды. Билебиз, Кант шаарындагы Спорт Сити стадиону оңой эмес оюн тала, натуралдык эмес оюн талаасы, өтө футболчулар үчүн дагы бир аз ыңгайсыз болушу мүмкүн. Балким мына Кара-Балтанын оюнчулары үчүн бул өтө эле ыңгайсыз оюн тала. Себеби дегенде өткөнкү оюнда көрдүк, Кара-Балта шаарындагы Манас спорттук комплексиндеги стадион канчалык жогорку деңгээлде даяр экендигин, мына ошондон кийин эле 5 күн өтпөй, 6 күн өтпөй Канттын Спорт Сити стадионуна келип калышты дагы. Илбирс командасы менен ойношту. Бул беттештеги урунтуу учурларды көз чаптыралы. Буга чейин Ош шаарында 2 жолу конокто беттештер өткөргөн болчу. Анда өзгөн менен Алайга жеңилди жана 5-турда дал ушул командасын толук курам менен айтып өтөйүн. Башкы калыс старттык ышкырын жаңыртты.
Жана Бакирдинов бул жерден топ жоготуу. Нурбол Бактыбеков, Турсбек уулу кайрат бар. Сол тарапта, оң тараптан ким? Бактыбековдон сокку жана гол! Кыргыз алтын командасы мына ошентип эсеп сандарын ачып тынды. 28-мүнөттө Нурбол Бактыбеков эч нерсени ойлоп тапкан жок. Оң буту менен сокку uzatуусу. Михаил Готра жардамга келген жок. Эсеп сандары мына ошентип. Сол тарапка пас. Актан Абдыкалилов. Айпанчанын ичине пасын Байбеге. Байбе топ үчүн күрөш. Сокку жана гол! Илбирс командасы мына ошентип эсеп сандарын теңеп отурат. Азыр кайрадан байкайбыз. Кайрат Канатов алмашууга чыккан оюнчу болчу. Калыстын чечимин күтөбүз. Мага да кызык болуп турат. Кандай чечимди чыгарат? 1-1 гол ворота команды Кыргыз Алтын забила группа номер. Гол жокко чыкты. Ой, бул жерден кандай катага жол берип басты. Алстан бош калгандар музага сокку жана Готра командасын сактай албай калды. Таколдо кандай жазылат? Негизинен дарбазачы топтун багытын өзү чабуулга аралашып барат. Айпанчанын ичине пас, сокку жана дегенде эпизод кийинчерээк вардан да текшерилип калышы мүмкүн. Жана Санжар Жакыпбековдун финалдык кычкырыгы жаңырып отурат. Илбирс Кыргыз Алтын эсеп сандары 0-2. Нурбол Бактыбековдун дубль аркылуу Кыргыз Алтын командасы сезондогу 3-чү жеңишине ээ болуп отурат. Мына ошентип бул беттеш ишенимдүү түрдө Кыргыз Алтын командасынын пайдасына чечилди. Негизинен сиз бул беттештен эмнени күттүңүз эле? Балким Илбирс командасы соңку беттештерде дагы дал ушул оюн талаасында упайларга ээ болуп келе жаткан, 1 упай эмес, талант менен эле тең чыккан, калган оюндарында 3 упай алып келе жаткан. Жана эгер деле өткөнкү сезондорду ала турган болсок, Илбирс менен Кыргыз Алтын соңку орундарды алып келген. Ошон үчүн бул беттеш дагы өтө кызыктуу болуп турчу да негизиненчи. Дал ушул Илбирс менен Кыргыз Алтын беттешинде мен Илбирс өзүн жакшыраак көрсөтүп аткан деген ой бар болчу. Албетте бул жерде результат эле негизинен Илбирс деле сапаттуу оюн жүргүздү. Илбирстин ойногону мага жагып атат. Алар сезондун башынан баштап эле упай чогултуп баштады. Андан сырткары жөн эле упай чогултпастан оюнунун сапатын карасак деле жакшы, мындай балансты кармаган, команда легионерлери да жакшы оюнга аралашып берди. Анан жергиликтүү ушул 17-18 жаштагы оюнчулар өздөрү дагы жакшы сапаттуу ойноп атат да. Нурбек Жолдошов дагы ушул команданы жакшы иштетип, ошентип ойноп атышкан. Андыктан мен бул беттеште албетте Кыргыз Алтынды фаворит көргөн эмес болчумун. Кандайдыр деңгээлде бирде мүмкүн Илбирске ийгилик жаралабы деген ой бар эле да. Иш жүзүндө бул жерде кара балта Кыргыз Алтын ийгилик жаратып кетти. Эң негизгиси эмне Нурбол Бактыбеков башында, сезондун башында алар 2 упай чогултуп, анан бомбардирге айланып бара жатып, андан кийинки турларда өзүн көрсөтө албай калбады беле, же болбосо айрыкча ушул гол жаратуу жагынан. Бул жерде мен оюнчу ошол фактор ойноп кетти. Ал кайрадан бомбардирлер тизмесинде сап башына чыкты, дубль жасап, ошондо 5 гол. 5-чи голун жаратты. Азырынча 4 гол киргизгендер бар, бирок 5 гол ошентип ал жалгыз бомбардирге айланып, жана ошондой эле өз үйүндөгү жанагы жакшы сонун оюн талаасынан азыр оюнду көрсөтөрүнүн астында өзүн баса билгендей. Дал ушул синтетикалуу оюн талаасында Илбирс ийгилик жаратабы деген ой бар эле. Азамат, эми куттуктайбыз Кыргыз Алтынды ушундай бир сонун жакшы уюшкан команданы жеңип алды да. Мен дагы бул беттеш боюнча өзүмдүн пикиримди айта кетейин. Илбирс командасы бул беттеш алдында бир катар өзгөртүүлөрдү киргизиптир. Старттык курамда бул эң биринчи эле дароо Адилет уулу Анвардын борбордук чабуулчу позициясына чыккандыгы. Бул жаш оюнчу. Негизинен 17-18 жаштагы оюнчулар чоң футболго алгачкы кадамы да, анан коргоочуларга караганда чабуулга ыктаган оюнчулардын үчүн өтө оор да. Топко күрөшүү албетте Кыргыз Алтын командасында коргоочулар өтө тажрыйбалуу коргоочулар турат да. Ошондой эле легионер Александр Чешанын, Ишенбек уулу Ырыскелди сыяктуу оюнчулар менен күрөшүү Адилет уулу үчүн өтө оор болду. Топту сактоо чабуулда өтө оор болуп жатты. Байбе болсо запаста болчу.
мына ушундай өзгөртүүлөр, ошондой эле 2-3 гана легионер менен чыкты. Биринчиси дарбазада Готра, Дадахан Юсупов бул оюнчуга эми борбордук бөлүктө Илбирстин азыркы тапта оюнду жүргүзө турган оюнчусу Дадахан болуп жатат. Өзөктүү оюнчусу, ошол эле жаш оюнчуларды оюн талаасына жүрүп жаткан учурда айтып турат, бул жака пас, бул жака чуркаш керек, ошондой оюнчу керек. Анан калгандары бардыгы жаш оюнчулар болду. Ооба, коргоочулар, бирок мына жаш оюнчуларды айта турган болсок, бул эми бир чети бар да, кай бир жерден концентрацияны бат эле жоготуп коюшу толук мүмкүн да. Мына экинчи голду көрсөңүздөр, Актан Абдыкалыков жөнөкөй жерден талааны горизонталдык түрдө пас берип жатат. Бул эми чабуулдун багытын өзгөртөйүн деген, сол капталдан оң тарапка. Нурбол Бактыбековду көрбөй калдыбы? Айтор Бактыбеков топту токтотту дагы, дароо соккун узатты. Жана Готра дагы бул учурда командасын сактай алган жок. Бирок буга чейинки кооптабалды көрсөңүздөр, Кайрат Канатов голду жаратып отурат. Демек Илбирс командасы өзүнүн дарбазасына голду өткөрүп алганда деле өзүнүн оюнун жүрүүгө аракетин көрөт. Бул эми баштоочулук штабка алкыш айтсак болот, себеби дегенде өзүнүн көңүлүн чөктүргөн жок, дагы өзүнүн футболун, өзүнүн койгон сүрөтүн тарта берди, ошол эле оюнду жүргүзө берди. Капталдардан активдүү болуп жатышты. Мына ошентип Кайрат Канатовдун голу, бирок Тилекке каршы Илбирс көрмандарына бул гол эсепке алынган жок. Жакшылап карап көрсөк, кайталоодон эле көрүнөт. Бул Кайрат Канатов бир аз топ колуна тийип калыптыр, ошону менен бул эми оюндун эрежеси. Бул жерде фол жаралды дагы. Жыйынтыгында мына ушундай калган мүнөттө мына Бактыбеков голду жаратып кетти. Жана оюндан кийин Нурбол Бактыбековдон дагы бул беттеште албетте мыкты оюнчусу аталды. Анан Бактыбековдон өзүнө болгон ишеними өтө мени таң калтырды. Быйылкы сезондо мыкты бомбардир болууга болгон күчүмдү жумшайм, ошол менин башкы максатым деп айтты да. Буга кандай карайсыз? Ушул Бактыбековдун өзү 22 жашка быйыл чыкты. Бул эми биздин салыштыра кетсек жаш оюнчу десек эле туура болот. Ооба да, Нурбол Бактыбековдун ушул сөзү мага аябай жакты. Мындай көзү жанып, өзүн көрсөткүсү келип, ушундай бийик максаттарды коюп, анын үстүнөн иштеп жатат, иш жүзүндө аны далилдеп жатат да. Өткөн сезондо Дордойдо болчу да. Дордойдон Кыргыз Алтынга кетип, эми Дордой менен Кыргыз Алтын албетте салыштырсак болот. Дордой албетте алдыңкы орундарга ойнойт. Ошого карабастан Дордойдон Кыргыз Алтынга өтсө дагы ошондой максатты коюп жаткандыгы албетте мени дагы көзү жанып жаткан, сиз айткандай эле көзү жанып жаткандыгы өтө кубандырды да. Мындай жаш куракта өтө маанилүү да, ал ар бир турда оюн талаасына чыгып ойнош керек. Ким билет, Дордойдо жүргөндө мүмкүн ал жакта алмашууда отуруп калат беле көбүрөөк. Бирок ал жактан деле менин оюмча конкуренциянын атаандашты жеңип чыкмак. Бирок баары бир ага ушул биринчи кезекте мындай учурда оюн талаасына дайыма чыкканга мүмкүнчүлүк алган жакшы да. Жана өзүн ошол мүмкүнчүлүктү алды Кыргыз Алтында, жана өзүн көрсөтүп атат. Каалаган учурда ал кайра Дордойго кайтып келе алат да. Бул жагынан маселе жок, анткени өзүнүн тарбиялануучуларын, өзүнүн командасындагы ойунчуларды алар эгерде деңгээли жакшы болуп атса, мисалы үчүн мыкты бомбардир же болбосо ошого жакын барган учурда деле менин оюмча Дордойдун эшиги ал үчүн дайыма ачык. Ошондуктан Кыргыз Алтынга келип өзүн көрсөтүп атат. Мындай аракет менен буюрса баары жакшы барса, улуттук курама командадан көрүп каласызбы? Анткени ушундай оюнчулар, мындай ар бир сезондо жаш оюнчулар чыгып турганы жакшы болмок да. Биз мисалы үчүн Дастан Токтосунов кезинде 2-3 сезон мурда сонун чыккан болчу. Алмашууга чыгып гол киргизип, абадан чабуулга чыгып, бирок мүмкүн ага бир аз жаракаттары тоскоолдук кылды, ошентсе дагы анын дагы ушундай көзү жанып турушун көргүм келет да. Бирок быйылкы сезондо ал деле жакшы, азыр өзүнүн гол киргизип жакшы баратат. Ошол сыяктуу Нурбол Бактыбековдун өзүң интервью алган болчусуң, ошол беттеште сен баяндадың эң аягында ошол сөзүн угуп алып мен аябай кубандым. Ошондой оюнчулар көп болсо, айрыкча жаштар арасында өзүн көрсөтөм, атаандашты жеңип чыгам, мен голдорду киргизип, буюрса улуттук курама командага барам, ал жакта Кыргызстандын намысын коргойм деп турса, кандай сонун болот да. Ооба, дал ошондой. Мына эми Кыргыз Алтын сезондогу 3-чү жеңишине ээ болду дагы, турнирлик жадыбалда 9-чу упайына ээ болуп, Илбирс командасын ашып өттү. Жана калган турдук оюндар Ош шаарында уланды. Жаңылбасам, бул өзгөн Ошму менен Талант. Ошму жана Талант беттеши бул Ош шаарында орун алды.
Дал ошол Ошмо талант беттеш тууралуу айтып өтөлү. Эми талант конокто болду ал оюнда. Талант командасы сезонду өтө жакшы баштаган менен андан кийин аларда стабилдүүлүк жоголду. Айрыкча ошол Барсты уткандан кийин аларга көз тийди, эмне болду? Андан кийин деле мында бир аз жакшы өткөн. Бирок акыркы учурларда алар өздөрүн көрсөтө албай жатат. Мүмкүн өздөрүнүн стадионун күтүп аткандыр. Буюрса, расмий турда айтып коелу, 26 апрелде мында ушул 7-турда алар өз үйүндө ошол ачылыш беттешинде ойнойт. Тагыраагы алардын 5 күнгөйдөгү стадион Достук деп ага ат коюлду. Ошол Достук аренада эми талант командасы өз үйүндө беттешти өткөрөт. Мүмкүн ошондон кийин алар абалы жакшырып баштайбы? Ал эми Ошмого конок барды, Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо ойноп. Ал жакта албетте 3 упай менен келе алышкан жок. Азыр оюнду көрөлү. Ал беттеш кандай болгонун андан кийин сөз кылабыз. Сонда болгон бир гана жеңиш бар. Ошол себептен балким бул эки командага бүгүн да чемпион аталган эмес, балким жакынкы күндөрү, жакынкы жылдары, балким быйыл чыгарылган пас жана сонун бир мүмкүнчүлүк сокку жана гол! Мулам жана бул болсо адашпасам Сукеналиев жаратты окшойт. Керемет. Жана бул жерден сонун бир пасты берген Абдусалам Мунирге дагы Батов жана контрдук чабуулга чыгып кете алабы байкап көрөйлү. Сонун бир мүмкүнчүлүк Ромео Ричард дарбазач менен дерлик 1-1 жана Пономаренко мыкты сейф. Бекзат Насиров капитандык милдетти аткара турматтуу көрүүчүлөр жана сонун бир мүмкүнчүлүк Марадона Сафаровдон сокку. Бул топту кайрадан Ошмо сактап кала алды. Марадона Сафаров ортоңку бөлүккө бас жана сокку! Бурчтан чыгарылган, көтөрүлгөн пас жана баш менен сокку! Кайрадан Сафаров экинчи кабатка пас жана баш менен сокку! Дагы бир мүмкүнчүлүк бар жана сокку жолдош керек. Гол! Ромео Ричард Айтолдон байкап көрөйлү, бул жерде бир аз башламандык орун алган. Эч кандай офсайд жок жана караңыздар Ричардтын соккусу. Тоо үчүн күрөш. Айпанча көтөрүлгөн пас жана баш менен сокку. Гол! Бакыт Мырзалим уулу 89-минутада эсеп сандарын алдыга жылдырып олтурат. Артка кайтара албады. Эсеп сандары 2-1, урматтуу көрүүчүлөр. Бакыт Мырзалим уулу керемет болгону 20. Жана дагы бир сонун мүмкүнчүлүк, ылдамдыгын ашырууда мыкты пас жана Ричард жазгырып алуу жана гол, бирок офсайд. Тилекке каршы офсайд. Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары 2-1. Ошмо командасы бүгүн мына мынтип 6-турда алгачкы жеңишин камсыздап олтурат. Ошентип Ошмо командасы камбек жасап кетти. Алгач талант гол жаратып, андан кийин дээрлик 80 канчанчы мүнөткө чейин алдыда келе жатты, бирок эң аягында Ошмо өзүнүн мүнөзүн көрсөттү да. Дал ушул оюндан эмнени күттүң эле? Ошмо менен талант беттешинен сен ойлогондой болду же башкача окуя өнүгүп кетти, кандай болду? Бул беттеште мен тең чыгууну болот го деп ойлоп жаткам, бирок иш жүзүнө келгенде таланттын алгачкы голу стандарт кабалга буга чейин айтып берди эле башкырмастыруучу, стандарт кабалдарга көбүрөөк маани беребиз депчи. Ошондой тариздеги стандарт кабалды көрө алдык. Бул жерде жер менен пас Мунир Абдусалам андан ары улантты жана Айбек Сукеналиевдин голу Сукеналиев үчүн дагы быйылкы сезондо алгачкы гол болду жана буга чейинки март айындагы улуттук курама командага чакырып алган билебиз. Ошол нерсе дагы түрткү берип жатат өңдөнөт. Барган сайын бул оюнчудан дагы мына ушундай активдүүлүктү дагы байкап келе жатабыз. Бирок Ошмо командасы бул беттешке өтө мыкты таризде жана даярдыкта чыккан өңдөнөт. Ошондой эле быйылкы сезондогу Александр Бельдинов буга чейин маштырып келген, бирок расмий түрдө айтыла элек, маалымат тактала элекпи, балким бул беттешке чыккан жок, балким команданы таштап кетти же болбосо кызматынан алынды.
Жана бул беттешке дагы буга чейин Белдиновго ассистент болуп келе жаткан маштыруучулар чыгарган экен. Мына ошентип 80-мүнөттөн кийинки жана өзүнүн дарбазасынан гол өткөрүп алган соң чабуулдарды көрүп алдык. Өтө мыкты тариздеги чабуулдар, бир гана дарбазачы эле сактап келе жаттыр. Экинчи таймда талантка эмне болду түшүнүксүз, жана өзүнүн дарбазасына ошол эле бурчтан чыгарып берүүдөн голду өткөрүп алышты. Жана сол тараптан чыгарып берүүсү дагы Бакыт Мырзалим уулу жеңиш алып келген голду алып келди. Ошму үчүн бул сезондогу алгачкы жеңиш жана өтө маанилүү жеңиш болду. Ооба, бул эмнеси менен маанилүү? Бул деген Ошмо акыркы орунда эмес беле? Ооба. Акыркы орундан булар 14-орундан түз эле 9-орунга секирди. Дагы бир рет айткым келет, ушунчалык турнирлик тизме жыш жайгашкан, лидерлер арасында дагы ушундай бир топ, эки топ кошумча көрсөткүчтөр менен позицияларга командалар жайгашып атса, ылдыйкы бөлүктө деле ошондой да. Мисалы үчүн буга чейин 2 гана упай бар болчу. Бул рет алгадан өйдө болчу буга чейин. 2 тең чыгуусу бар болчу. 2 тең чыгуу, 2 упай менен келе жаткан. Ошентип алар 9-орунга 3 упай менен секирип кетти да. Ал жакта дагы ушунчалык жышы жайгашкан оюнда өзүң баса билгендей, бул жерде бир нерсени айткым келет. Башкы машыктыруучулар тууралуу ошентип алгачкы өзгөрүү орун алды. Демек, сезондун жүрүшүндө дагы эмне болуп кетет? Барс мындай калыбына келип кетти, болбосо ким билет, Александр Кристинин деле отургучу бир аз мындай кыйшайып баштагандай таасир калтырган. Алар абалдоңдоп кетти. Эми Ошмунукуна демек аларга талап, алардын деле сезонго болгон тапшырмасы бир аз амбициялуу деп айтсак болобу. Ошентип Белдинов жок оюнда мына жаңы машыктыруучу менен же болбосо ошол штабтагы машыктыруучу жетектеп чыккан учурда алар алгачкы жеңишине жетип олтурат. Демек, жетекчиликтин деле Ошмунун жетекчилигинин деле өздөрүнүн чечими туура деп эсептеп, мындан ары ушундай болуп кетеби кандай болот да? Чындыгында ошондой болот го. Негизинен эле көпчүлүк учурда башкы маштыруучу алмашып, анан жаңы маштыруучу келе жатканда же болбосо башка бирөө алмаштырып жатканда оюнчуларга бир ушул нерсе жагдай таасир береби? Айтор ошол эле жеңишке же болбосо утулбайт да, эң негизгисичи. Дүйнөлүк практика ушундай. Дүйнөлүк практикада деле салыштырсаңар, жаңы маштыруучу келген учурда же болбосо маштыруучу кызматынан кеткенде ошол жагдай кайталанат да. Балким бул оюнчуларга таасири берет өңдүү. Ошму дагы азыр далилдеп койду да. Ким билет, бул убактылуу нерсеби же көпкө созулабы? Жада калса Чемпиондор лигасында эле Челси канча ута албай жүрүп, ошондо машыктыруучун алмаштырып салганда алар жеңип кеткен да. Ошол сыяктуу ким билет, убактылуубу? Эң башкысы менин оюмча Ошмунун курамы жакшы, алардын мындай жетекчиликтин көңүл буруусу жакшы бул командага. Жалгыз мына жогорку окуу жайлардын өкүлү деп айтсак болот Ошмо командасынчы. Мен аябай ушул командага, мисалы үчүн, баа берем да. Ушинтип келип, өздөрүн көрсөтүп келатат жана куттуктайбыз Ошмо командасынын ийгилиги менен. Университет өкүлдөрү да коебуз да. Кайманаттары студенттер деп койсок туура эле болобу? Ошо студенттер, алар студенттер ошентип биринчи жеңишине ээ болду. Талантка болсо, талант командасына мындай көңүлүңөрдү түшүрбөгүлө деп ишендип айтсак болот. Дагы бир рет кайталап айткыбыз келет, талант командасы буюрса мына өзүнүн стадиону ачылган турат. Дал ушул турдан баштап эми алар упайларын чогулса болот. Буга чейин Кантка барып машыгып жүрдү, бул жака Улуттук академиянын аянттарына келип машыгып жүрдү. Ушундай командага ыңгайсыздыкта, мына Мирлан Ишенов келгенде айтпадыбы, биринчи кезекте база жакшы болсо, баары ордуна коюлса, системалуу түрдө, ошондо команда ийгилик жаратат. Мына сап башында бара жаткандардын баарынын ушул жактан ушул маселелер жок депчи. Таланттыкы буюрса чечилип, эми мындан ары упай чогултат болуш керек. Дал ошондой 26 апрелде орун алмакчы болду. Жөнөкөй ачылыш эмес, бул салтанаттуу түрдө жаңы стадиондун ачылышы менен дароо 7-турдук беттештагы орун алат. Ал эми биз 6-турдук беттештерди талкуулоону улантабыз. Кийинки беттешке өтсөк, анда Бишкек шаарында Дордой командасы Бишкек Ситини кабыл алды. Дагы бир бишкектик дерби деп атасак туура болот. Бишкек Сити дагы аты эле айтып жаткандай эле бишкектик команда жана өз тарыхында алгачкы ирет Дордой менен кез келди. Бул Дордой бир канча турлардан тарта өзүнүн стадионуна беттештерди кабыл алып баштады. Өзүнүн стадионунун натуралдык оюн талаасы жана бул беттеште бишкектик Дордой ири эсептеги жеңишине ээ болду.
эптелип турат. Бирок атаандаштар биз оюн алдында атаандаштар тараптын өкүлдөрү менен дагы сүйлөшүүгө жетиштик. Жана курамына биз өтө берсек, кызыл форма менен бүгүн мына талаанын ортосунан баштады. Землянухин тээп берди. Алдыга көтөрүп берилген топ жана баш менен аракет өтө сонун болду. Сүйүнтбек жок, оң тарапта жүрөт. Азыр ачылып жатат. Ислам Юнусов жана Артем Пряткин. Айдар Алымкулов Пряткин аркылуу. Пряткин! Азыр ары артқы сызыктан Артем Пряткин. Экинчи катасы бул бүгүнкү беттештеги, байкасаңыздар. Жана улантууга мүмкүнчүлүк бар! Гол! Алекса Мырза! Мына ошентип Дордойдун ал эми Пряткин аны көзөмөлдөп турганбы, биз кайталоодон эле байкабасак. Жана алдыга кезектеги топ Кими Мэрк! Демек, биринчи тайм. Сүйүнтбек Мамыралиев, андан ары Мырза Каблянскийге берүүгө мүмкүнчүлүк бар жана! Андан ары Каблянский! Керектүү учурда топту кармап жатышат жана Кими Мэрк азамат. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, Дордой Бишкек Сити беттеши 3-0 эсебинде соңуна чыкты. Эми биз Бул беттеште биринчи таймда эле оюндун тагдыры чечилип калды. Кызыл айпагын алган Алексей Лобовду Кими Мэрк алмаштырыптыр. Эми Владимир Саловдун чечими. Лобов бир аз борбордук бөлүктө ойногону менен, бирок Кими Мэркти оюн таласына чыгып жатат. Старттык курамда жана дароо дубльды жасады. Мэрк боюнча сурагым келет. Буга чейин улуттук курама командада Азия кубогуна катышты, бир катар оюн таласына чыгып жүрөт жана Кими Мэрктин ушул премьер-лигага келип өзүнүн көрсөтүп жаткандыгы бул беттештердеги буга чейинки оюндарга дагы Абдышата менен болгон беттеште жеңиш алып келген, голду киргизген. Премьер-лигага мындай эмнени өзгөртүп алды жана анын келиши боюнча кандай пикирдесиз? Эми Кими Мэрк эң акыркылардан болуп кошулду Дордойго. Сезон башталарынын астында ага мындай кошумча даярдыктарга деле команда менен окуу машыгуу жыйындарына деле мен байкагандан аларга деле катышпай түз эле бияктан Бишкекке келип бул жактан кошулду да. Анан ушунчалык бат адаптация болуп кеткенине баа бердим. Келип эле түз эле баягы кемеден кечеге келгендей эле. Самолеттун трапынан түшүп эле келип эле оюн таласына чыгып эле жеңиш голдорун киргизип элечи. Азамат албетте бул деңгээли жогору, анткени улуттук курама команданын арасында жүргөн оюнчу. Негизи биз үчүн эң сүйүнүчтүүсү ушул улуттук курама командага чакырылган оюнчулар өздөрүн көрсөтүп аткан да. Кими Мэрк дагы ошолордун бири, андыктан келип ушунчалык бат көнүп кеткенине баа бердим. Андан сырткары өзүнүн ишенимдүү алып жүрүп, бул жактан чечүүчү голдорду киргизип атат. Дордой командасы үчүн бул сонун табылга болду. Башында чыгып келип эле аэропорттон келгенде ушул аэропорттон тосуп алып, мен жана Telegram каналынан, негизинен Instagram баракчалардан көрүп аттым. Ошондой эле мындай өз үйүнө келгендей таасир калтырып атканда келип кадимкидей эле оюнга аралашып кетти да. Кими Мэрктин ошондо азыр 4 гол бар. Жаңылбасам Нурбол Бактыбековдон кийинки эле орунга жайгашты. Азыр голдорун деле карап көрсө, бул жерде албетте азыр көптүр катачылыктар бар атаандаш тараптан, бирок өзүнүн кыймыл аракеттери өтө ишеничтүү. Андан сырткары голдордон сырткары өзү аркылуу бир сопкуз атканга аракет кылды. Ошентип Кими Мэрк сонун бара жатат. Мен андан сырткары ушул Дордойдун жеңиши тууралуу сөздү улагым келет. Мына Дордой командасы биринчи беттешинде тең чыккандан кийин ар кандай сөздөр орун алып баштаган. Эми Дордой быйылкы сезондо кандай болот деп, андан кийин жалаң жеңиш менен келе жатат. Ошондо 6 беттеште алар канча 16 упай чогулту. Болгону бир беттеш тең чыгуу, калганы баары жеңиш. Ошого карабастан биринчи орунда эмес,
эми Дордой командасы буга чейин сонун Теңгелбес Мусаевдин ТМ News деген телеграм баракчасы бар. Ошол жакта буга чейин Дордой командасы 16 упай алганда эмне болчу эле деген статистикасын чыгарыптыр. Ал жакта буга чейин 5 жолу ошондой учур болгон, 5-өндө тең алар чемпион болушкан. Алгачкы 6 беттеште алар 16 упай чогулса, демек чемпион болушкан да. Анан бирок быйыл ошондой болобу, болбойбу өтө кызыктуу суроо. Себеби Мурас Юнайтед арышын кенен таштап бара жатат. Абдыш ата дагы өзүнүн оюнун таап калды десек болот. Андан сырткары Барс артынан кууп келатат. Алайдын оюну дегендейчи. Ошондуктан быйыл кандай болот? Мен жана телеграм каналы тууралуу сөз болуп калды. Учурдан пайдаланып, андан кийин кайра оюнга кайрылып келебиз. Ошол тууралуу айткым келип атат да. Мисалы үчүн ошол Теңгелбес Мусаевдин ТМ News телеграм каналына катталсаңыздар, ал жакта сонун футболго байланышкан демек маалыматтар чыгып турат. Андан сырткары биздин кесиптешибиз баяндамачы биздин Азамат Асылбашевдин разбору деген телеграм каналы бар. Ал жакта жанагы добуш берүүлөргө катышсаңыздар болот, алдын ала божомолдорду берсеңиздер болот. Ошондой эле Бексултан Нусеналиевдин телеграм каналы бар. Ага кошулсаңыздар, эң башкысы мына биздин жаныбызда отурган Адилет Керимбек уулунун Дивандагы эксперт деген телеграм каналы бар. Ал жерде көбүнчөсү КПЛди, кээде улуттук лиганы, Суперлига тууралуу маалыматтарды берип калып атасың. Ошол жака катталып, ал жактан маалыматтарды алсаңыздар болот. Эмне үчүн бул тууралуу айтып атам? Анткени кыргыз футболу, кыргыз спорту тууралуу ушундай аз болчу да. Анан акырындап бул тармактагы кыргыз спортуга көңүл бурулуп, азыр көптөр өнүгүп баштаганда, эми бул тармактагы бир аз жакшы жолго түшүп келе жатат. Андыктан ага катталсаңыздар болот. Биз астына шилтемелерин калтырып коелу, ошол берүүнүн астына. Ошол жактан кирип катталсаңыздар болот. Ал эми оюнга келе турган болсок, Дордой өзүң айткандай биринчи тайымда эле 3 голду киргизди, беттештин тагдырын чечти, андан кийин ушул эсепке таянуу эле ойноду го дейм. Ооба, бул жерде биринчи бөлүктө эле 3-0 болгондон кийин Бишкек Сити командасы экинчи бөлүккө өтө оор болду. Негизинен эле Дордойдун стадионунда ойнош өтө оор. Ким эртерээк оюн эсебин ача турган болсо, ошол көбүрөөк жеңишке ээ болууга мүмкүнчүлүк алат да. Конокторго оорбу же эки командага тең оорбу? Жок, конокторго өтө оор болот. Бул балким оюн талаасындагы аурасы барбы, башынан эле ошондой да. Узун туурасында бир айырма барбы деген. Балким ошондой болуп калышы мүмкүн. Узун туурасы бул эми футболчулар жакшыраак билишет болуш керек. Ошондуктан Дордой командасы өзүнүн стадионуна келгенде алгачкы 15 мүнөттүктө эсеп сандарын ачып алууга өтө аракет кылат да. Дароо темп оюндун ыргагын көтөрөт жогорку ылдамдыкка. Мына ошондой таризде эле болду бул жерде. Оюн жүрүшүндө да көрүп алдык. Пряткин дагы мурунку беттеште жаракталып калган, эми бул беттешке чыгыптыр. Бирок бир катар каталарга жол берип алды. Жана мына 20-мүнөткө жеткирбей Алекса Мыржа ушул Пряткиндин алгачкы пасы дагы бир аз дарексиз болуп калды. Ошол учурду пайдаланып кетип жатышпайбы? Эми Бишкек Сити тууралуу айта турган болсок, эми биринчи турда жеңишке ээ болуп, калган беттештерде эми бир аз оорчулук келип баштады. Бул эми башкырмаштыруучунун албетте эми өзүн көрсөтө турчу учур десек туура болот. Кыйынчылык келген учурда өзүн көрсөтүш керек. Балким старттык курамдагы оюнчуларды алмаштырабы, же болбосо кандай шарттарга барат, кандай өзгөртүүлөргө барат. Эми гана Ромула Силва Гомести көрөбүз. Эми бразилиялык адис бул мындай убакыттан, мындай жагдайдан чыга алабы, чыга албайбы, эми калган кийинки турлар көрсөтөт. Жана клубтун дагы балким жетекчилери бул маштыруучуга, бул адиске дагы канчалык ишенимин артат, бул дагы суроо жаратат. Ошондой эле команданын оюну боюнча айта турган болсок, Бишкек Ситиде коргонуудан чабуулга чыгуу процесси өтө оор болуп жатат. Жана көйгөйлөр дал ушул учурда жаралып жаткандыгын көрсөк болот. Ар бир голдо, биринчи жана экинчи голдо өтө ушундай ката. Пряткиндин биринчи пасы талаанын ортоңку бөлүгүндө тоочун күрөштө жеңилип калышты Бишкек Сити оюнчулары, жана дароо Дордойдун чабуулдары мына ушул процессте, ушул учурда даяр эмес болуп калышты оюнчулар. Ошондуктан 2 голду өткөрүп алышты. Ал эми 3-чү гол бул эми чыныгы чеберчилик. Мишенканын пасын көрдүңүздөр, бир пас менен эле айпанчанын ичине Меркти таап койду. Ал эми Мерк калганын өзү эле аткарып койду да.
Эми Бишкек Сити албетте бул дебютант команда. Андыктан курам толук бири-бирин түшүнүп өтө элек. Негизи эле жаңы түзүлгөн командага оор эле болот да. Азыр сезондун башы болгону 6-тур жыйынтыкты алды. Бишкек Ситинин өзүнүн базасы азырынча жок. Анан ошондуктан жана башкырчу өзүн көрсөтө турган учур келди деп атпайсыңбы? Чындыгында келди, бирок ошол эле учурда ага мындай амбициялуу бир жогорку тапшырма коюлбаса керек деп ойлойм. Эми дебюттук сезондо Бишкек Сити үчүн быйыл эми бир сыйра Кыргыз премьер-лигасына көнүп, дамын татып, мындай орун алып, анан менин оюмча алар максаттарды кийинки жылдарга коет. Жана албетте алардын базасы тууралуу да сөз болуп атат. Буюрса мүмкүн эмки жыл бүтө же андан да көпкө созулат. Менин оюмча эмки жылдын башында деле алар быйылкыдай эле башка стадиондордо оюн талааларында ойноп жүрөт болуш керек. Андан кийин акырындап менин оюмча Бишкек Сити бул көп жылдык долбоор. Ошондуктан алар шашпайт, акырындап Кыргыз премьер-лигасына буюрса келечекте жакшы бир өзөктүү командалардын катарына кирет да. Андыктан азырынча албетте бул беттеште дордой ачык фаворит болчу. Иш жүзүндө алгачкы 45 мүнөттө эле аны далилдеп салды дагы. Бул жерде мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш орун алды деп айтсам болот эле. Андай эмесе кийинки турдук оюнга өтө берели. Кийинки беттеш жаңы болсом Жалал Абад шаарында дагы бир лидер Мурас Юнайтед өзгөн командасын кабыл алды. Курманбек стадионунда Мурас Юнайтед өзгө менен беттешти. Мурас Юнайтед ал албетте лидерликти көксөп бара жаткан команда болчу. Алай жалаң жеңиш менен бара жаткандыктан ошол аларды кууп жете албай бара жаткан. Бирок бул оюн болоордо алай ойной элек болчу. Андыктан эң башкысы өздөрүнүн оюнун эң башкысы өздөрүнүн упайын алуу үчүн ошол өзгөн командасын Курманбек стадионунда жаңы сонун бардык шарты менен да ошол стадиондо кабыл алды. Мурас Юнайтед албетте фаворит болчу. Бирок сезондун башында мындай ири эсептер менен уткандан кийин акыркы жеңиштери, акыркы беттештеринде тең чыккан оюндарында мындай оорчулук келип атат. Бул беттеш дагы айгышкан күрөш менен жүрдү. Азыр оюндун өзүн көрөлү, андан кийин сөз кылабыз. Каналдан алыстабаңыздар, Кудай буйрса, Кыргыз премьер-лигасынын жалпы футболдорун дал ушул каналдан көрө аласыздар. Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Искендарбеков менен Искендарбеков өзү кирип барууда. Мыкты кесип берүү жана сонун бир мүмкүнчүлүк, сокку бар жана тилекке каршы дарбаза пас жана сонун бир мүмкүнчүлүк. Сокку жолдош керек. Изатулла Абдуллаев кандай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарды. Нурбол Турсбеков Векиловго пас, Хушаков бул топко жетет жана байкап көрөлү. Нагиевден өтө алабы, жазгырып алуу жана сокку бар жана тилекке каршы гол эмес. Мыкты Стев Кастиктен. Кудурет Искендарбеков менен оюн көргөзөт. Кайрадан Абдуллаев экинчиден менен бош менен сокку жана гол! Өзгөн командасы 29-мүнөттө эсеп сандарын ачууда жок. Офсайд. Сол жагында эч ким жок болчу. Кайрадан Олег Марчук өзү кирип барат жана кесилген пас жана Максат Алыгулов жетпей жана экинчиден менен сокку гол! Азизбек Кашыпкаров эсеп сандарын 38-мүнөттө ачып олтурат. Керемет. Бул жерде өзгөн командасынын коргоочуларынын катачылыгын дагы айтып өтсөк болот. Караңыздар. Бул жерден Улан Сулаймановго коргой албады жана Максим Потопалский дагы бул топко жетип пас. Атай Жумашев байкап көрөйлү. Атай Жумашев жазгырып алды жана Айпанча чыгарылган пас жана сокку гол! 2-0. 1 минутта вакыт кошуп берди. Ал 1 минутта дагы аягына чыгайын деп калды. Бектур кошкон бар. Коргоочулар өз жайында дагы бир мүмкүнчүлүк. Искендарбеков. Пенальти. Шашкан жок жана салкынгандуулук менен сокку жана гол! Эсеп сандары 2-1 урматтуу көрүүчүлөр. 69-мүнөттө өзгөн командасы демек эсеп сандары 2-1 ойноп жаткан жана ал оюн табасын таштап чыгып кетет. Аларда сокку жана гол эмес. Тилекке каршы ичи дем менен кайрадан пас. Офсайд жок. Азизбек Кашыпканов эми дагы бир ирет кирип барууда. Өзү сокку жолдогон жана алыска бурчтукка
тоо үчүн күрөш жана эреже бузулду. Сарайып кагаз Автандил Дүйшеевке 2 сарайып кагаз жана 1 кызыл жыйынтыгында оюн таласын таштап чыгып кетет, урматтуу көрүүчүлөр. Цезардын эч кандай бир айып бузуусу жок болуш керек. Мурас Юнайтед ошентип 2-1 эсебинде жеңишке ээ болду. Жана чындыгында оор болду деп айтсак болот. Бул жакта өзгөн командасынын ушул 1 голунун эсепке алынбай калганы, ал жакта пассивдүү офсайд бир жагынан алганда, экинчи жагынан мүмкүн дарбазачынын көрүүсүнө бир аз тоскоолдук кылгандыр. Эми ал тууралуу албетте калыстар өздөрүнүн чыныгы адистер баасын бериши керек. Эң башкысы ошол гол чабуулдар 1 гол кирген, бирок эсепке алынбай калган эске ала турган болсок, бир гана топ айырма менен жеңгенин эске ала турган болсок, Мурас Юнайтед өтө ушундай оор беттеште ийгилик жаратты деп айтсак болот. Жана жыйынтыгында сап башына чыкты. Эми кандай болуп атат ушул Мурас Юнайтеддин оюндары? Акыркы учурларда албетте дебютант команда, мисалы үчүн Өзгөнага карабастан ушунчалык жакын беттешти. Ал жакта чемпиондук үчүн күрөшүп аткан командалардай же 6 упай үчүн болуп аткан таймаштай таасир калтырып атат да. Чындыгында Өзгөн бул беттеште өтө таң калтырды. Мурас Юнайтед канчалык чабуул кылбасын, Өзгөн дагы ошол чабуулдар менен жооп узатып жатты. Жана беттеште алгачкы жаңы элекке ошол эсепке алынбай калган голду айта турган болсок, эсеп сандарын ачып алса, Мурас Юнайтед канчалык таризде оюнду жүргүзө алат беле, бул дагы суроо жаратат да. Жана бул жерден Өзгөн командасы жаңы эле айтып өткөндөй эле балким өзүнүн оюнун таап, эми чыныгы премьер-лигага оюндарына өтө мыкты таризде балким Надырбек Мамадалиевди дагы маштыруучунун оюнду койгондугу жакшы таасирди калтырды. Ал эми Мурас Юнайтедден Атай Жумашевди белгилесек болот. Бул беттеште 2 голдук пастын автору болду. Эми гана өзүнүн көрсөтүп жатат өңдүү. Атай Жумашев белгилей кетсек, өткөнкү сезондогу Кыргыз премьер-лигасынын мыкты бомбардири болгон болчу. Жана качан эми ушул Мурас Юнайтедди колго алат деп дагы мен ойлоп жаттым эле. Эми гана мына голдук пастарды чыгарып баштады. Эми өзүнүн голдорун күтүп баштайбыз. Ал эми экинчи таймда дагы Өзгөн командасы Мурас Юнайтедди бир аз упай тартып алып кое жаздады. Нурлан Саркбаевдин голун көрүп алдык. Жана ошол эле Мурас Юнайтедде дагы бир баса белгилей кетчү нерсе, Бешикташтын тарбиялануучусу Автандил Дүйшеев Кыргыз премьер-лигасына негедир адаптациясы өтө оор болуп жатат. Алмашууга чыкса дагы бир канча мүнөттөрдө 2 сары айып кагазын алып калып, эми кызыл айып кагазын алып отурат. Бул дагы кийинки турду өткөрүп жетет. Дисквалификация албетте 6 турдан бери Мурас Юнайтедди байкап жатабыз. Кай бир оюндарда старттык курамда чыгып жаткан болчу, кай биринде алмашууга чыгып жатты, бирок баары бир мына өзүнүн чыныгы деңгээлин көрсөтө албай жатабы, балким адаптацияга убакыт керекпи? Ошол жагдайларды баса белгилеп айтсак болот бул беттештен. Автандил Дүйшеев, анын Автандилдин негизинен эмеси бар, потенциалы бар, бир аз убакыт керек го дейм. Акырындап өзүнүн оюнун таап кетет. Атай деле дайыма эле Кыргыз премьер-лигасында жүргөн. Атай деле мына эми анын ачылып баштады. Эми ачылып баштады да. Ошол сыяктуу келүү баары эле ким эмерк эмес да, келүү эле мындай баштап кете тургандайчы. Ал жагы да бар. Анан чындыгында Өзгөн командасы ушул мага чыныгы башкаруучунун командасындай сезилет. Надырбек Мамадалиевдин келечеги кеңги, ушул Өзгөн аркылуу өзүн жакшы көрсөтчүдөй да. Анткени бир гана топ айырмасы менен утулуп атат. Бир аз жолдун болушу болбой калгандан упайларын жоготуп атат. Буга чейинки турларда ушул дебютанттардын арасында Барсты кошпогондо ушундай турнирлик тизмеде өйдөрөөк бара жаткан командалардын бири болчу да. Андыктан бул жерде Мурас Юнайтед Өзгөн бул өзүнчө регионалдык дерби деп айтсак болот. Булар принципиалдуу атаандаштар. Эми дебютант болгондуктан расмий Кыргыз премьер-лигасындагы алгачкы беттешин өткөрдү. Буюрса алдыдагы бул эки команданын ортосундагы оюндар өтө кызыктуу болот деп айтсак болот да.
Анда эмесе кийинки беттешке сапарыбызды уланта берели. Анда Бишкек шаарында Азия Гол командасы Кочкор Атанын Нефчи командасын кабыл алды. Бул беттеш Улуттук футбол академиясынын оюн талаасында өттү жана Нефчи командасы бул беттеште ири эсептеги жеңишине ээ болду. Алай командасына жеңил ызасын тартып калды, бирок эгерде эле Нефчи командасы быйылкы сезондо жогорку орундарга илешүү Сейит Дөлөткелди уулу жана старттык кышкыргы жаңырууда бул беттеш башталып турат. Топ менен Азия Гол командасы кызматында эмес, негедир борбордук бөлүктөн көп байкап жатабыз. Мухаммед Каримов сокку бар жана кандай. Мухаммед Каримовду байкасаңыздар азыр эч ким бул жерден бир гана жеңиш менен келе жатышат. Калган беттештерде тең чыгуу жана жеңилүү ызалары бар. Бул жерден офсайдтык линияны кармай алышкан жок Элдар Молдожунусов сокку жана гол! Ачты. Кандай гана мыкты сокку. Бул өтө орой ката. Дарбазаны чындыгында жоготуп алыптыр. Өзүнүн коргоочуларына көбүрөөк ишенген өңдөнөт. Ооба, Алмазбек Маликов дагы ортоңку бөлүктө Нефчи командасында. Жана акырын атайын орой эмес, бирок эркелеткен таризде Озеки эскертүүсү дагы. Эми калсын чечимин күтөбүз. Бул жерде фол. Жана кызыл айып кагазы. Сейит Дөлөткелди уулу. Мурзахматов азыр өзүнүн бөлүгүнө чейин келүүгө мажбур жана Дастан Албеков кандай катага жол берип алды. Голдук пас чыгарып койду Бактияр Дүйшөбековго. Жыйынтыгында эсеп сандары 0-2. Басына эми ашыкча сөздүн дагы кереги жок болуш керек. Дагы бара жатат Молдожунусов Айпанчанын ичине пас бар, өнөктөшүү жана сокку. Өзүнүн коргоочуларынан алдаганча ийгиликтүү ойноду, бирок Дастан Албеков эмне болуп жатат бүгүнкү беттеште? Кайрадан ката жана гол. Бул дагы гол Дастан Албековдун мойнунда. Дастан Албековдун мойнунда. Канча гол болуп кетти? Канча гол дарбазасына кирсе, ошонун баары дарбазачыда эми гана алмаштыруу орун алат. Кутман Кадырбеков ортоңку бөлүккө пас. Краснов. Башриддинов. Абдуман Аповго пас. Марк Краснов топ сурайт. Сокку бар жана гол. Марк Краснов жана офсайд. Дагы бир ирет офсайд. Жана гол. Гол. Вар текшерүүдөн кийин гол эсепке алынды. Абдуман Апов ойноду жана Башриддинов топ ойногон эмес. Эгерде топ ойной турган болсо бул жерде офсайд болмок чындыгында. Эми бул жерде эч кандай офсайд жок. Жол болсо Эрнис Батыркановду дагы текшериш өңдөнөт. Кайрадан Башриддинов. Дастан Токтосуновго пас. Токтосунов Айпанчанын ичине кирип барат. Токтосунов сокку бар жана гол. Дастан Токтосунов кезектеги голун жаратууда. Нефчи чабуулчусу корпус менен мындай оюнчуну азыр токтото алган жок. Мына ошентип Азия Гол командасы бул беттеште дагы өтө оор оюнду өткөздү. Дастан Албеков бул беттешти эртерээк унутушу керек. Себеби дегенде биринчи таймда 3 гол өз дарбазасына өткөрүп алды жана балким бул беттешке даяр эмес чыгып алганбы, айтор каталарга жол берип, жыйынтыгында Нефчи биринчи бөлүктө эле ири эсептеги сандарга жеткирип койду оюн эсебин, бирок бул жерде дайыр маселе Алмазбек Маликовдун түшүнүксүз оюну жана кызыл айып кагазын алып калышы.
агрессивдүү түрдө атаандашка карата ойноду. Болгон 17-мүнөт эле. Бул эми эсеп сандары 0-1 болуп жаткан жана эң бир кереги жок кызыл айып кагазы. Ушул жагдайлар өтө көп таасир берди жана Ислам Ахмедов биринчи таймдан кийин эле дарбазачыны алмаштырды. Кутман Кадырбеков оюн таласына чыкканы менен, бирок экинчи бөлүктө Байрон Нефчи өзүнүн голдук статистикасын жогорулатып, жакшыртып алды десек туура болот. Ошондой эле Дастан Токтосуновдун кезектеги голу быйылкы сезондо мына Токтосунов өзүн көрсөтө турчу учуру дагы келдиңдөнөт. Буга чейин да айтып өттүңүз эле, өткөнкү сезондордо өзүнүн мыкты тарихти көрсөтүп келе жаткан, Азия кубогуна дагы улуттук курама команданын тизмесинде бар болчу, эми катар менен дагы бир голду киргизе алды. Ошентип 5-0 эсебинде Нефчи жеңишке ээ болду. Бул азыркы учурдагы Кыргыз премьер-лигасы ушул 6 турдан кийин эң ири жеңиш. Жана ушул учурда Азия голдуку бул эң ири жеңилүү. Буга чейин Мурас Юнайтед алганы 4-0 уткан болчу, жаңылбасам биринчи турда. Ошондон кийин мындай ири эсептеги беттеш каттар эле келди да. Нефчи негизинен 4-1 уткан учур болгон буга чейин, 4 гол киргизген. Ал эми 5 гол бул албетте өтө ишенимдүү жеңиш. Нефчи командасынан ошол эле Элдар Молдожунусов өзүн көрсөттү, алмашууга чыккан Дастан деле өзүн жакшы көрсөттү. Негизинен эле Нефчи командасы ушундай өздөрүнүн артыкчылыгын мындай колдонуп кете турган болсо, алар бир эмес бир нече гол киргизүү жагынан чындыгында мыкты болуп атат. Алайга салыштырсак, мисалы үчүн Алай бир топ айырмасы менен жеңип, акыркы оюнда деле жеңилип, ошентип келет да. Булар болсо мындай жеңишке жетчү болсо, биротоло мындай ишенимдүү жеңиштерди камсыз кылып атат да. Анан бул жерде эми сөз кыла турган темалар көп. Бирөөсү ошол Дастан Албеков. Менде ар кандай суроолор бар да башындачы. Эмне үчүн ал өзүнүн планкасын кармай алган жок? Мисалы үчүн сен айтып атасың, эми мүмкүн даяр эмес болуп чыгып алды депчи. Бирок даяр эмес болгон күндө деле менин оюм эми өзүнүн кандайдыр бир деңгээлинен ал ылдый түшө турган оюнчу эмес да. Анан эмне үчүн андай болду? Ушунчалык жөнөкөй катачылыктар, кокустук, ар бир эпизодду кокустук катары деле кабыл алса болот. Бул дагы бир вариант да. Анан экинчи жагынан ошондой ар кандай ойлор келип, бирок биринчи таймда алмаштырып салды. Биз эми Дастан Албековго эртерээк психологиялык жактан, эмоционалдык жактан калууна келип, албетте кыргыз футболуна, өз командасына салым кошо берсин каалайбыз. Бирок эми чечүүчү фактор ошол болуп калбады. Башында биринчи таймда 3 гол, андан кийин Кутман чыкты. Андан кийин бир топко чейин абал бир аз турукташкандай болгону менен кайрадан эле чабуулчулар өздөрүнүн сөзүн айтып кетти. Анан бул жакта Нефчи командасынын ушул жана топ командаларынын артынан сая түшүп кууганын дагы эске салып өтсөк болот. Ошондо Мурас Юнайтед, Дордой, Алай, Абдышата, Барыс. Ошолордун катарында азыр Нефчи бара жатат. Менин оюмча байгелүү орунга ат салыша турган командалардын бири. Андыктан болгондо да 5-0 менен утуп бара жатканы бул бардык кооз сөздөн мындай иш жүзүндө туура далилденип турат да. Эң башкысы Нефчини топ командалар менен ойногон беттештерден 3 упай ала турган болсо, анда чыныгы дараметин көрө алабыз. Буга чейин Абдышатага жеңилип калды, жана Алайга жеңилип калды. Эми түзмө-түз атаандаштары калган, балким Дордой, Мурас Юнайтед жана Барс менен болгон беттештерде эгер деле 3 упай ала турган болсо, анда Нефчи ушул лидерлик командалардын арасына кошулуп калышы толук мүмкүн. Дагы бир кызыктуу жагдай, Азия гол негизинен эле Азия гол ойносо премьер-лиганын беттешинде ошол беттеште өтө көп окуяларга бай беттеш болуп калат да. Биринчи турда эле башталган Авазбек Откеевдин кызыл айып кагазы, андан кийин Дордой менен болгон беттеште Дордой оюнчусу кызыл айып кагазын алып калды, эсеп сандарын ачты, бирок жеңилип калышты. Бул Нефчи менен болгон беттеште деле кызыл айып кагазы жана ушундай сыяктуу күтпөгөн окуялар десек туура болот. Ошондой эле башкы маштыруучу Азия гол командасынын Ислам Ахмедов, эң бир тажрыйбалуу маштыруучу, беттештен кийин айтып жатпайбы, эме дейт, мен командага ыраазы болдум деди. Эмне үчүн десе, мына каталарды, оюн эсеп сандарын албай эле айта турган болсом, мен командадагы оюнчуларыма ыраазы болдум. Себеби дегенде, бизди билесиздер, биздин курамыбызда өткөнкү сезондо эле медиа лигада ойноп жүргөн балдар бар. Ошолордун биринчи турга салыштырмалуу 6-чы турдагы азыркысын ала турган болсо, коркпой калышты деп ойноп айтып жатат. Эмнеге коркпой калышты? Топту өздөрүнөн сурап жатышат, топ алганда коркпой ойноп жатышат дегени.
мени ошол оюндан кийин ошол пикирди айтты. Ошол эле Мухаммед Каримов өткөнкү сезондо эле улуттук лигадагы командаларда жүргөн болчу. Эми азыр бул беттештин алгачкы мүнөттөрүндө жаңы алыстан узатылган соккусу дарбазанын үстүнкү ыңгысы тийип калды. Ошол гол жаралып калса, балким беттеш таптакыр башка нукка бурулмак. Ошондой эле бул беттеште Велибеков Гаджи Рамазан оюн талаасына старттык курамда чыкты. Акыр аяна чейин ойноду, алмаштырбай ойноду. Бул дагы өткөнкү сезондо улуттук лигада, чейин медиа лигада ойноп жүрүшкөн балдар болчу. Жол командасына ойноду. Ошондой эле Алмашууга Жылдызбек уулу Рустем чыкты. Дайырча болчу. Крус аттуу менен медиа футболда аты таанымал. Мына ушундай эми ушул оюнчулар премьер-лигага чыгып жатышат. Албетте академия лидерде ойногон бул эми бир канча жыл мурун, бирок баары бир мына ошол оюнчуларды балким деңгээлин жоголатып жатат. Балким Азия голдагы өзүнүн сөзүн кийинки турларда айтышы толук мүмкүн. Албетте Азия гол ал деле бара-бара мындай КПЛга көнүп кете турган командалардын бири. Эми башкы машыктыруучу Ислам Ахмедов, ал деген чемпион кылган буга чейин Абдышатаны. Албетте сезондун астынан келип калды. Биз менин оюмча эң акыркылардан болуп билдик ушул Азия голдун тренери ким экенин. Андан кийин эле алганыкы белгилүү болду окшойт да. Ушул сезонго даярдыклардыкы бир аз башкачараак болуп калды. Ага карабастан акырындап оюнга кирип келе жатат. Барс командасынын потенциалы өтө жакшы. Бул дагы менин оюмча көп жылдык долбоор. Анткени бул команданын негиздөөчүлөрү ушунчалык өздөрүнүн ушундай футболду жакшы көргөн инсандар. Буга чейин алар негизги командасын түзгөнгө чейин бир нече жыл алар ушул жаш өспүрүм командаларды алып жүрдү да. Азия гол деп 11 жаш, 12, 13, 14 жаштагыларды биринчи академия түзүп, андан кийин ушундай Кыргыз премьер-лигасына команда алып чыккан. Сейрек кездешкен командалардын клубтардын бири деп айтсак болот. Анткени көпчүлүгү кандай айрыкча ошол азыркы учурда жаңы эле келип калып атпайбы, негизги команданы түзүп алып, анан ошого жараша академияга талап болгондуктан ар бир өспүрүмдөгү андан кийин ошону ойлонуп атышат да. Бул Азия гол эң туура өнүгүп келе жаткан команда деп айтсак болот. Ошондуктан азыркы алардын ушундай жеңилүүлөрү, упайларды жоготуусу бул убактылуу нерсе деп айтсак болот. Бул беттештен кийин эртеси күнү Бишкек шаарында 6-турдук беттештер уланды. Ушул эле оюн талаасында күндүзгү убакытта саат 18:00 Алга командасы Абдышатаны кабыл алды. Учурдагы чемпион Кантык команда Бишкектик Алга менен жөнөкөй эмес беттеш болду бул беттеште. Жана бул беттештин тагдырын жалгыз гол чечти. Эрбол бар болгону менен бүгүнкү беттеште бир азман капитандыкты колго алган экен. Бул дагы эми жадыбалда 2 жеңилүү жазасын тартып калды. Бирок акыркы беттештерде Сергей Попов сол капталдан Абдышата командасы чабуулда. Борбордук коргоочулар Айпанчага көтөрүп берүү бар. Харун Карис топко жеткен жок. Жана Руслан Амиров. Эрбол Атабаевке пасы жетти. Атабаев Абдыжапаровго пас. Сок узатылды жана Карич мыкты пас. Жеңишбеков Айпанчанын ичине кирип барды. Келме Соуза сок бар. Бул жерде коргоочулар алыскы бурчка чыгарып берүү бар. Сок узатылды бул жерден. Коргоочулар ойнойт. Азырет Исманалиевден сейф жана гол. Бул жерден гол, бирок калсын ышкырык жаңырды. Офсайд. Жана чабуулга Алга командасы чыкты. Нурислам Орунтаев. Офсайд жок азырынча. Орунтаев Айпанчанын ичинден сок бар жана офсайд бар экен. Мухаммед Кидуа азыр мыкты пас. Айпанчанын ичинен. Бул жерде дагы офсайд. Позициялык алмаштыруу. Ой, бул жерден ката бар. Владислав Прилеп Айпанчанын ичине кирип барды. Амиров командасын сактады. Калды. Лукас Баретто. Талавичке пас. Данин Айпанчанын ичинде. Талавичтен жакынкы бурчка сок бар жана Эрбол Атабаев азыр топту тартып алды. Оң тарапка пас. Имамович. Калухин. Сок жана гол бул жерде Лукас Барреттодон. Бул жерде Абдышата оюнчулары азырынча кубанычын жашырбай азыр
кубанып жатышат, бирок башкы калыс азыр текшерүүнү жүргүзөт. Ушул топту чыгаргандан кийин финалды кышкырык жаңырып калышы мүмкүн. Толук дал ошондой Эрланбек Осмоновдун финалды кышкырыгы жаңырды. Абдыш Ата командасы оор жеңишине ээ болду кезектеги. Жалгыз голдун автору Лукас Барретто алмашыга чыккан бразилиялык оюнчу. Абдыш Ата мына ошентип канттык команда 1-0 эсебинде жеңишке жетишип отурат. Бул жерде конокто өткөргөн беттеште эң башкы жагдай бул натуралдык эмес оюн талаасы болду. Ошондой эле беттеш 18:00 башталгандыктан эшикте 18 градус плюс ысык аба ырайы болчу. Бул дагы эгер деле натуралдык эмес оюн талаасы болсо, ысык болсо бул өтө оор футболчулар үчүн. Мына ошол бул жагдайлар балким таасир этти болуш керек, бирок оюн жүрүшүндө оюн көзөмөлү Абдыш Атада болду. Ал эми алга командасы бул беттештен упай алууга аракетин канчалык аракетин көрбөсүн, бирок тилекке каршы соңку мүнөттөрдө өзүнө голду өткөрүп алды. Ошондой эле дагы бир байкачуу нерсе, Христиан Браузман бул беттеште борбордук жарым коргоочу позициясына чыккандыгы айтсак болот. Буга чейин ал коргоочу позициясында борбордук бөлүктө жана капталдагы коргоочу болуп чыгып келген, жана капитандыкты алып борбордук жарым коргоочу позициясына чыккандыгы дагы таң калтырбай койгон жок. Жыйынтыгында бул эми экинчи бөлүктө Иван Куртушич алмаштууларды жасап баштады. Мына ошонун баары бир таасири 88-чи мүнөттө алмашыга чыккан Барретто голду жаратып кетти да. Эми алга бул беттеште дагы жеңил ызасын тартып калды. Оюндан кийинки Сергей Поповдун комментарий алганда оюнчулар мына ушул турнирлик жадыбалдагы жагдайды өтө кабыл алып жатышат, оор кабыл алып жатышат. Ошол жагдай бизге дагы таасирин берип жатат деп айтып жатат. Жана эгер деле кай бир беттеште 3 упай ала турган болсок, балким ошондон ары улантып кетиши толук мүмкүн деген пикирде калды. Эми бул команданыкы азыркы алга Илбирс болуп жүргөн учурда дагы ушул жаңы Илбирс болуп келгенде сезондун башында көпкө чейин упай ала алышкан эмес да. Анан азыр алга болуп келишти, кайра эле ушул окуя кайталанып атат да. Анан менин оюмча башкы машыктыруучу туура эле айткандай, бул турнирлик тизме аларга психологиялык басымды алып келип атат. Дал ушул команданын ушу эмоционалдык, психологиялык абалына менин шегим бар да. Ошол жагынан туруктуу эмеспи. Анткени дайым эле жаңы ушундай жаш оюнчулар ушундай болобу деп дейин десек, азыркы жаңы Илбирс, мына 2007-2008 алар шыр эле кирип кетишти. Мисалы үчүн ойноп атышат, эч кандай маселе жок. Дал ушул муунга бир аз маселе жаралган сыяктуу. Мүмкүн өтө жакшы психолог керек, ал командада барбы жок билбейм. Негизинен Азия кубогундагы оор соккудан кийин келип дагы деле өзүнө келе албай атат. Бир жагы, экинчи жагы эми ошол жактан алар Испанияда даярданып, андан кийин Азия кубогуна катышып, андан кийин түз эле келип ойноп кетип, мүмкүн бир эле эмоционалдык жактан эмес, алар физикалык жактан деле бир толук калыбына келгенге жетишпей, балким түз эле сезонго кирип кеткендей да. Бирок ойуну жакты мага. Ошол Абдыш Ата менен болгон оюнда алар баары сонун ойноп атат, тең ата оюн жүрүп атат. Албетте Абдыш Ата көбүрөөк чабуулга чыгып, көбүрөөк кысым кылганы менен ал жерде алга да кадимкидей мүмкүнчүлүктөр болду. Алар жок эле дегенде, мисалы үчүн тең чыгып кеткенге жакшы шарт бар болчу да. Эң аягында ошол Бареттанын голун эске албаганда, мындай четтен карап турганда көз көрүнүү, мисалы үчүн бир тараптуу оюн болгон жок. Ошондуктан алга упайларды чогултуп башташ керек. Эмнегедир кечигип атат. Эми алгага азыр жетекчилик негизинен жакшы жетекчи келген да. Мүмкүн ал инфраструктура башка жагы менен көңүл бөлүп, оюндун өзүнө азырынча мындай көп маани бербей жаткандыр же ага кезек келе электир. Мен оюмча алга сөзсүз түрдө өзүнүн сөзүн айтат. Алардын да стадиону буюрса жакында бүтөт. Бүткөндөн кийин ал жакта мисалы үчүн каражат жагынан, көңүл буруу жагынан такыр эле маселе болбойт. Буюрса жакынкы айлардан баштап алга курамы деле мыкты, эмоционалдык, психологиялык абалын жакшыртып алса эле өзүнө келчүрөй. Абдыш Атадан болсо чындыгында Браузмандын абалы бир жагынан ойлондурат. Эми ал улуттук курама команданын оюнчусу,
ошондуктан ал коргонууда эмес, ошондо опузу жана тирөөчү оюнчу катары чыгып, андан кийин оюндун жүрүшүндө кайра позициясын алмаштырып, эми эртең улуттук курама команданын оюндары болгондо кандай болот деп ойлойсуң? Бул эми негизинен футболчунун өзүнөн көз каранды болуш керек. Өзү универсал ушул позицияда да ойной алам десе, мейли анда ойной берсин. Ар тараптан өнүгүүсү, балким позициясын алмаштырганда оюн талаасында башкача ойноп, башкача ой жүгүртүп калышы дагы толук мүмкүн. Эгер деле борбордук жарым коргоочу позициясына коргонууга ыктаган жарым коргоочу, бирок оюн жүрүшүндө баары бир эң башкы биринчи пас ошол бир ауызмандан башталып калышы дагы толук мүмкүн да. Бизге улуттук курама командага биринчи пасты чыгара турган коргоочу, жарым коргоочулар өтө керек. Андыктан менин оюмча бул жакшы эле көрүнүш. Ошондой эле бул беттештеги дагы бир жагдай, Алга командасында дарбазачынын алмашканы. Азирет Ысманалиев быйылкы сезондо алгачкы старттык курамда чыкты, жаман эмес беттешти өткөрдү. Бир канча сейвтерди жагатты, жана гол учурунда дагы дарбазачыга суроо жок, себеби дегенде Барреттан соккусу бул рикошетти орун алып калды. Жыйынтыгында ошол жагдай менен гол жаралып калды. Сергей Попов Азирет Ысманалиевке да өзүнүн баасын берет болуш керек. Балким легионер дарбазачыдан ордуна Ысманалиев Азирет старттык курамда чыгып баштайт балким. Жок, ушул жагы мени кубандырып атат. Анткени негизинен дарбазачылык позицияда биздин оюнчулар болгону жакшы да. Анткени жок, бул бир жагы. Экинчи жагы бул эми олимпиадалык курам кандай болгон күндө деле албетте кайра эле тандап алабыз деп атат. Ошондо дагы мындай өзөгүн түзгөн ушулар да алгадагылар. Андыктан албетте дарбазачы да ушул Азиреттин чыкканы өтө жакшы, жана өзүнүн жакшы жагынан көрсөттү. Эми дарбазадагы өзүнүн позициясын алды го деп ойлогом келип атат. Чет өлкөлүк дарбазачыдан аны тартып алыш керек болчу да убакыттын өтүшү менен. Мүмкүн ушундан ары сен айткандай ал кайра дарбазада туруп баштайт. Ошондой эле Алга менен Абдышатанын беттеши, бул жерде эң башкысы Абдышата упай алганына аябай сүйүндү. Себеби эки жеңилүүсү бар Абдышатанын. Алардын ушундай календары дагы бир топ оорураак болду дагы башка командаларга караганда. Ушул сезондун башында эле упайларын жоготуп алган, суперкубокто ойногондон кийин эле шыр чемпионатта да ошондой кете десе жок, кандай болбой калды да. Ошентип мына эң акыркы орундагы алганы бир топ айырмасы менен акыркы мүнөттөрдө утуп, ошого аябай сүйүнүп атышат, кубанып атышат. Бул бир жагынан албетте алардын упай алганга сүйүнгөнү белгилүү. Экинчи жагынан дагы бир ирет кайталап өткүм келет. Быйылкы сезон өтө кызыктуу. Ушунчалык кызыктуу, эң акыркы орундагы команда учурдагы чемпиондорго тең ата оюнду сунуштап кое алат да. Ооба, жана соңку беттешке өтөлү. Беттештин каймагы боло турчу оюну Ош шаарында Алай Барсты кабыл алды. Тарыхында биринчи ирет кездешип жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз премьер лигасынын тарыхында Алай командасы болсо Нуридин Нуридинов алдыны көздөй. Жана сонун бир мүмкүнчүлүк, Яловенкага пас, Яловенко алыстан сокку болобу, сокку жана Марсель Исламкулов өз жайында. Саид Датиевке пас, Саид Датиев алыстан сокку жолдойт. Жана керемет сейв. Пас, жана сонун бир мүмкүнчүлүк, сокку! Жана Родный Фархад Мусабеков, кайра Великородныйга пас, жана подкат, эч кандай эреже бузуу жок, оюн уланат. Жана Мирзагит Маматханов өз жайында. Чыкты, башкы калыстын чечими пенальти, урматтуу көрүүчүлөр. Колуна тийип калган деп эсептейт. Валерий Кичинден сокку жана Мирзагит Маматхановдон сейв! Караңыздарчы. Кичин албетте Фархат Мусабековго пас, Мусабеков алыстан сокку жана Мирзагит Маматхановдон дагы бир керемет сейв. Яловенко алдыны көздөй пас жана Илдар Алекперов ылдамдыгын ашырууда чыгарылган пас жана түз эле Марсель Исламкуловдун колуна. Мусабековдон экинчи кабатка көтөрүлгөн пас жана баш менен сокку, Кечин чыгарылган пас жана башаламандык. Айпанчага чыгарылган жана Мусабеков артка калтырды, Магомед Узденовдон сокку, экинчиден менен сокку жана Мирзагит Маматхановдон дагы бир керемет сейв.
командасы эмнегедир прессингке анчейин басым жасаган жок. Кайрат Жыргалбек уулу сол канаттан. Жыргалбек уулу жазгырып алуу жана Айпанча көтөрүлгөн пас жана баш менен сокку. Гол! Барс командасы кош берилген 7 минуттан ичинде мына мынтип эсеп сандарын ачып олтурат. Халназаров бул голдун автору. Эч кандай офсайд жок, баш менен сокку. Эми бул жерден дарбазачыны күнөөлөш кыйын. Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары 0-1. Бул рекордтук көрсөткүч болуш керек. Быйылкы сезондогу Ахматбек Сүйүнбаев атындагы 3000ден ашык көрүүчү. Албетте мына ушул ушунчалык көрүүчүлөр жок дегенде дей туралы. Келип турса, стадиондогу атмосфера өтө сонун болуп турду. Жана беттеш жүрүшүндө мага көзгө учурган нерсе бул Алайдын дарбазачысынын 7 сейф жараткандыгы өтө мыкты көрсөткүч. Ошондой эле быйылкы сезондогу алгачкы пенальти кирбей калды. Валерий Кичиндин соккусун Мирзахит Маматканов сейф жаратып, бирок баары бир бул жардам бере албай калды. Соңку мүнөттө мына Рустам Халназаровдун голу азыр Барска эң бир маанилүү десек туура болот болуш керек, жеңишти алып келди. Бул беттеш эң афишалуу негизи 6-турдун борбордук таймашы болчу да. Андыктан күйөрмандар да жакшы келип берди. Мына 3000ден көп күйөрман Алайды алга сүрөп турду. Ал эми Барс билесиздер, Барс алгачкы беттештерде быйылкы сезонда упайларын жоготкону менен улуттук курама командада ойноп жүргөндөр, кезинде ойноп жүргөндөр, азыр ойногондор бар. Жана башкы башкаруучусу Кристинин дегендей мына ушундай конокко келген учурда Алай үчүн бул алгачкы чыныгы тест болчу да. Ошол команданы кантип утуп, анткени буга чейин 5 жеңиш менен келе жаткан. Ошондуктан бир эле ошол келип жеринен трибунадан көрүп аткан көргөндарыбыз жалпы Кыргызстандагы футбол коомчулугунун бүйүрүн кызытып турган беттеш болчу. Жана бул жактан менин пикиримде Алай эми жеңишке жетет го же тең чыгабы деген ой бар эле да. Барс өзүнө келип калыптыр. Кадимкидей бул жерде 1-0 эсеби эле эмес. Сен баса белгилегендей 7 сейф бул ошол Алайдын дарбазачысынын сейфтери болуп атат. Ал жакта пенальти бар болчу Кристинин, Кичин эгерде тээп киргизип кеткенде. Андыктан чындыгында бул беттешке Барс өтө жакшы. Сонун даярдык менен барыптыр. Аны оюндун сапаты менен далилдеди, результат менен далилдеди. Жана ошентип оштон 3 упай менен кайтты дагы. Алай бул оюнда ушундай меймандос болуп кетти. Буга чейин баарын утуп келе жаткан команда Алай ошентип бул беттешинен кийин биринчи орундагы позициясын жоготту. Бул кимге пайда болду? Биринчи кезекте Дордой менен Мурас Юнайтедке пайда болду. Тагыраагы алар үчүн ыңгайлуу болду дагы. Ошентип Мурас Юнайтед биринчиге, эми Дордой экинчиге жайгашып, Алай болсо мына бир жеңилүүсү менен 3-орунга түшүп калып атат. Мына ушундай канчалык кызыктуу учур десек болот да. Оюндун өзүнө келе турган болсак, бул жакта чындыгында Алайдан сапаттуураак оюнду мен күткөн болчумун. Бирок эми 6 беттештин бирөөсүндө мындай оюн болушу мүмкүн. Дал ушул Барс менен болгон оюнга туш келип турат. Ой, эми соңку мүнөттө өткөрүп алган бул өтө ызалуу. Биринчиден, анан экинчиден бул психологиялык абалына канчалык таасир берет, ошол нерсе маштыруучу иштеш керек. Бакыт Маматов эми адистерде айтып жүрүшөт, ошол маштыруучулар цехтеги кесиптештер өз бири-бирин тааныйт да. Бул Бакыт Маматов мыкты психолог деп баса белгилешет экен. Мына теориялык жактан, психологиялык тараптан футболчулар менен иштей алат. Анан эмне үчүн бул жагдайда айтып жатам? Кийинки турда кантта Абдышата менен ойнойт Алай командасы. Андыктан ошол беттеште дагы балким упай жогото турган болсо, мына ошол жагдайга көп таасирин берип калыш керек. Андыктан бул беттешти эртерээк унутуп дейбизби? Жок, унутпай тескерисинче каталар үстүндө иштеп туруп, кийинки беттешке даяр болуш керек. Бирок бул Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун атмосферасы башкача. 3000 көрүүчү канчалык күйөрмандык кылып турса, анан Барс ошону балким ошондон дагы өздөрү дагы бир аз мотивация алып туруп жеңип кеткени бул өтө Барска дагы тескерисинче бул позитивдүү эмоцияны берип, Барс мындан дагы күчтөнүп кетеби деген күтүүлөр турат да менде.
Эми Барса деген улуттук курама команданын оюнчулары көп да. Тазыр Алар бар деген, да, алар деген ушундай эл көп учурда өзүн көрсөтөт. өзүн жакшы көрсөтөт. Мүмкүн буга чейин улуттук академияда, башка жерлерде болуп, мындай көрүүчүлөр аз болуп, атмосфера мындай болуп аткан болсо, ал жакта Алайдын күйөрмандары тескерисинче Барстын оюнчуларына дагы ушундай дем күч берип ийгендей таасир калтырат да. Ошондой эле жалгыз голдун авторун да айта туралы, Рустам Халназаров быйылкы сезондогу Кристининдин жокери болуп калды. Жалпы эле Премьер лиганын жокери, буга чейин дагы балким Бишкек Сити беле ошол оюнда дагы алмашууга чыгып туруп 90 кошумча мүнөттө голду жаратып кеткен болчу. Бул жолкусунда дагы Халназаров голду жаратып жатат. Бул оюнчу тууралуу айта турган болсок, бул Краснодар командасынын тарбиялануучусу, кезинде Орусиянын жаштар курама командасына чакырылып келген, жана Кристинин менен чогуу Өзбекстандык Локомотивке дагы чакырган болчу. Мына эми Барска келгенде дагы бул Рустамды дагы чакырып алды. Эми өзүнүн көрсөтүп койду болуш керек. Рустам ошол нерсени далилдеп койду. Командасына жалпы 6 упайды алып келип койду да, Барс менен жана Бишкек Сити менен болгон беттеште. Эми балким кайсы турда эми старттык курамда чыгат, же болбосо алмашуудан чыгып эле ошол жагдай көбүрөөк таасир береби, айтор мына ушундай кызыктуу учурду айтып кетсек болот. Унутпаш керек да, Барста билинбеген менен атаандаштык өтө күчтүү да. Ал жакта курам жакшы чогулган да. Ошондуктан ким билет, эми кийинки оюнда старттык курамда чыккан күндө деле ал стабилдүү старттык курамдын оюнчусу болуу, бул жакта баары ошол оюн талаасындагы өзүнүн позициясын акмалап тургандары толтура да. Андыктан Барска келип канчалаган легионерлер, мисалы үчүн, легионер деп айтпайлы, чет өлкөлүк оюнчулар канчасы азыр стартта чыкпай калды да. Биздин жергиликтүү оюнчулар өздөрүнүн позициясын ээлеп алды, мисалы. Атаандаштыкты жеңип чыгыпчы. Ошондуктан ага деле мындай азырынча так бир нерсе айтуу кыйын. Эки беттеште тагыраак 6 упай алып келсе эле кийинки оюнда стартта чыгып кетеби. Мен оюмча бир жолу чыгарып көрөт, андан ары ошо стабилдүүлүк келеби келбейби, ошого көз каранды болуш керек. Мына ушундай 6-турдук беттештер ушул беттештер менен жыйынтыкталды. Жана турду жыйынтыктап жатканда мен кесиптешиме азыр бул турдун мыкты голдоруна көңүл бурганга чакырат элем. Кайсы голдор эң бир мыкты боло алды? Менин пикиримде азыр Нурбол Бактыбековду баса белгилеп жатат. Анын бир эмес 2 гол тең мага жакты. Өтө мыкты таризде гол жаралды. Ошондой эле Нефчинин Азия гол менен болгон беттештеги биринчи голу Илдар Молдожунусовдун голун баса белгилейт элем. Мына ушул үчилтик эң мыкты гол деп десем, балким менин пикирим ошондой. Меники деле негизинен окшош, бирок ушулардын катарына мен Дастан Токтосуновдун голун кошкум келет. Анткени ал биринчиден ага албетте жакшы пас чыкты. Жекеме-жеке чыгып бара жаткан учурда ушул артынан түртүп эме кылганына карабастан, кулап калбай, башка нерсе болбой, аягына чейин ишенимдүү бутунда туруп, андан кийин дарбазачынын таяныч бутун аныктап, ошол бутун жанынан эле топ бата турган алыскы бурчка жер аркылуу топту узатып ийди да. Ушунчалык салкын кандуулук, мындай өзүнүн айпаянттын ичинде 11 метрлик чекиттин тегерек четинде өзүнүн салкын кандуу алып жүргөндөр топ чемпионаттарда, топ чабуулчулар да кездешет да. Мен ошол нерсени көрүп калдым дагы. Андыктан мүмкүн ушулардын катарына ошол Дастан Токтосуновдун голун кошкум келет. Анын голун карап көрсөңүздөр болот. Ушундай кирди, артынан канагы менен түрттү, артынан түрткөнүнө карабастан, мисалы үчүн айпаянттын ичине бирок дал ошол жерде кире элек болчу. Мүмкүн мындай башка бирөө болсо ал кулап, анан айып топ сурап бирдеке кылмак да. Эң башкысы ошолордун катарына кошсок болот. Андан сырткары албетте Нурболдун голдору керемет болду. Мен мындай мыкты гол дегенге билбейм, мындай кооз гол дегенге ошол жанагы алыстан узаткан голун кошкум келет. Жана сен айткандай Элдар Молдожунусовдун ал өзү солого эмес, оң буту менен ойнойт, бирок гол киргизгенде ошол сол буту менен Дастан Албековдун үстүнөн ашырып, тирөөшкө жакын жерден кирди да. Ушундай сол бутунун айпаянттын сыртынан ушундай таамай узатканы, бул дагы чеберчилик, мыкты чеберчилик, турдагы мыкты голдордун катарына, кооз голдордун катарын толуктай турган негизги талапкер деп айтсак болот.
Аны эмесе ушул голдорду кайрадан дагы бир жолу ирет көрүп алсак болот. Нурбол Бактыбеков Кыргыз Алтын Илбирисинен болгон меттеште 2 гол, жана Азия гол Нефтчиде Илдар Молдожунусов жана Дастан Токтосунов. Мына ушул мыкты голдорду жаалды. Мына бул биринчи гол. Бакирдинов бул жерден топ жоготуу. Нурбол Бактыбеков, Турсбек Улугайрат бар. Сол тарапта, оң тараптан ким? Бактыбековдон сокку жана гол! Кыргыз Алтын командасы мына ошентип эсеп сандарын ачып тынды. 28-мүнөттө Нурбол Бактыбеков эч нерсени ойлоп тапкан жок. Оң буту менен сокку узатуусу. Михаил Готра жардамга келген жок. Эсеп сандары мына ошентип. Ой, бул жерден кандай катага жол берип алышты. Алстан бош калган дарбазага сокку жана Готра командасын сактай албай калды. Таколда кандай жазылат? Негизинен дарбазачы топтун бир гана жеңиш менен келе жатышат. Калган беттештерде тең чыгуу жана жеңил узалары бар. Бул жерден офсайдтык линияны кармай алышкан жок Элдар Молдожунусов. Сокку жана гол! Ачты. Кандай гана мыкты сокку. Бул өтө орой ката. Дарбазаны чындыгында жоготуп алыптыр. Өзүнүн коргоочуларына көбүрөөк ишенген өңдөнөт. Динов. Дастан Токтосуновго пас. Токтосунов Айпанчанын ичине кирип барат. Токтосунов сокку бар жана гол. Дастан Токтосунов кезектеги голун жаратууда. Нефтчи чабуулчусу. Корпус менен мындай оюнчуну азыр токтото алган жок. Мына ушундай турдун мыкты голдору сиздерге кайсы голдор жаккан болсо комментарийге калтырсаңыздар болот, жазгыла жана талкууласак дагы болот. Анда эмесе 6-турдан кийинки турнирлик жадыбалга көз чаптыра турган болсок, лидерлик алмашты. Анда эки команда азыркы тапта упайлар менен бирдей упайы Мурас Юнайтед жана Дордой командасы 3-орунга Алай Барстан кийин жеңилгенден кийин 3-орунга түшүп калды жана арттарынан лидерлердин арттарынан сая кылып түшкөн Абдышата командасы болуп келүүдө. Барган сайын жеңиштерге ээ болуп баштады. Ошондой эле Барс чоң жеңиштен кийин 5-орунга жазылды 11 упай жана Нефтчини дагы баса белгилесек болот. Жеңиш жолуна түштү. Кезектеги жеңиши жана 10 упай менен 6-орунда. Ал эми соңку орундарда сезондогу упайларга жеңишке ээ боло элек Алга жана Азия гол командасы 13 жана 14 орунга жазылган. Ал эми Ошму сезондогу алгачкы жеңишинен кийин дароо мына ушинтип 11 орунга көтөрүлө алды. 5 упай өзгөн талант командаларында мына ушундай 5 упай бар. Ал эми 8-орунда Илбирис командасы 8 упай менен жазылган. Турнирлик тизими дал ушундай, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта кош бийлик орноп турат, азырынча Мурас Юнайтед менен Дордой. Бул жакта баса белгилей турган нерселерден турнирлик тизмеде көрүп атасыздар. Ушул 1-орундан 6-орунга чейинки команда булар бөлүнүп, топ атаандаштары өзүнчө чыкты. Менин оюмча дал ушулардын арасында чемпиондук үчүн ат салышуу болот. Кыргыз Алтын алардан кийин жайгашкан. Билбейм, Кыргыз Алтын аларга ар бир атаандаштан упай алып коюшу мүмкүн, бирок ушул чемпиондукка ат салышканга мүмкүн быйылкы сезондо бир аз эрте болуш керек. Ага чейинкилери түздөн түз аны көздөсө болот. Демек, 6 команданын бири-бирине ушундай каршы болгону бул сонунда каалаганы бири-биринен упайларын алып кете бериши мүмкүн. Мисалы үчүн Испанияда Реал менен Барселона, Атлетико үчөө болуп калчу эмес беле. Ошол эле учурда, мисалы үчүн Англияда көбүрөөк команда бири-биринен упайларын алчу да, бирок эми Гвардиола баргандан кийин абал бир аз өзгөрө түшкөн болчу ошонсе дагы. Италиядагы чемпионатта ушундай 6 команда, 4-5 команда Ювентус элемде өзгөчөлөнүп кетпесе, ошондой сон болчу. Азыр бизде дагы дүйнөдөгү эң кызыктуу чемпионаттардын бири болуп атат да. Ушундай кимиси болбосун, мисалы үчүн азыр мына Нефтчи менен Мурас Юнайтед ойногондо алдын ала эч ким кепилдик бере албайт да, кимиси жеңеринечи. Же болбосо Абдышата менен Алай ойногонтат эмки турда. Анда дагы алдын ала айтуу кыйын. Эми өз үйүндө болуп жаткандыктан мүмкүн кимдир бирөөлөр
Абдыш ата бул беттеште жеңишке көбүрөөк жакын деп айтышы ыктымал. Ошентсе деле алай жанагы оор жеңилүүсүнөн кийин барыстан сен айткандай Бакыт Маматов чындап өзүнүн жанагы адистигин көрсөтө турган болсо, психологиялык жактан команданы туура даярдап койсо, алар кайрадан Абдыш атадан упай алып коюшу ыктымал. Ошондуктан баардык көрөрмандарды чакырабыз, Кыргыз премьер-лигасын көрүңүздөр. Ушунчалык кызыктуу, кооз, сонун жогорку чыңалуудагы атаандаштык менен беттештер өтүп жатат. Эми биз ошол 7-чи тур тууралуу сөз кылалы. 7-чи турда кайсыл командалар кимдер менен ойнойт, аны мына сиздер де монитордон көрсөңүздөр болот. Бул турдагы негизги оюндардан бир четтен айталы, алгач эле же болбосо баса белгилей турган бул борбордук беттеш Абдыш ата менен Алай. Дал ошол азыр сөз кылып атканыбыз, Абдыш ата өз үйүндө Алайды кабыл алат жана бул катары менен 2-чи турда Алай катышкан команда борбордук беттеш болуп атат да. Бул жактан көп нерсени күтсөк болот. Менин оюмча Алай да мыкты даярдык менен келет, Абдыш ата да мыкты даярдык менен келет. Жана ошондой эле таланттын оюнуна көңүл бургум келет. Талант алгачкы ирет ушул жаңыланган, жаңы курулган баардык шарты менен достук аренада өз үйүндө алганы кабыл алмакчы. Бул беттештен да көп нерсени күтсөк болот го дейм. Алга сапаттуу оюнду жүргүзүүдө упай албаса дагы ошондуктан алга максималдуу түрдө бул мүмкүнчүлүктү колдонгусу келет. Бирок ошол эле учурда талант менин оюмча өз үйүндө эми мындан ары ошондой өз үйүндөгү алгачкы беттешинде жолдуу болуп, андан кийин ушулдай жеңиш сериясын уланткысы келет го дейм да. Көрүүчүлөр, анда эмесе 7-чи турдук беттештер 25 апрелде башталган турат. 25, 26 жана 27 апрелге чейин уланмакчы. Кыргыз Алтын командасы Кара Балта шаарында Манас спорттук комплекси бир аз оңдоп түзөлөргө байланыштуу. Кыргыз Алтын бул турда Кан шаарынын борбордук стадионунда кабыл алган турат Мурас Юнайтед командасын. Ал эми калган эң мыкты оюндар тууралуу кесиптешим Эркин мырза айтып өттү. Андыктан сиздер дагы командаңыздарды колдоп, стадиондорго келип, өзүңөрдүн көрөрмандар кылып колдоп кетсеңиздер болот. Ошондой эле премьер-лигадагы өзүңөрдүн салымыңарды кошконуңар болот. Ошентип алдыдагы 7-чи турдагы беттештерге көп болдуңуздар. Өтө кызыктуу оюндар бар. Бардыңыздарбы дал ушул Кыргыз премьер-лигасын келип көрүүгө чакырабыз. Кызыктуу атаандаштык орун аларынан эч кандай шек жок. Футболдон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.